Салам достор, биздин каналга кош келдиңиз. Алдыдагы 10 минутта сиздер үчүн пайдалуу жана ошондой эле кызыктуу маалыматтарга бай болмокчу. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Сулуулук үчүн табигый майлар. Адамдар сулуулук үчүн бир топ акча коротушат. Косметикалык каражаттардын бири терисине жакса, экинчиси жакпайт. Эгерде косметикалык майларды колдонуп көрсөңүз, сиздин чөнтөгүңүзгө да үнөмдүү, натыйжасында өзүңүз да ыраазы болосуз. Бадам майы. Курамында Е, В2 витаминдери, натрий, темир, цинк, фосфор бар. Бадам майы бетти агартууга, серпилгичтигин арттырууга, безеткиден калган тактарды кетиргенге жакшы жардам берет. Күндө жатаар алдында бетиңизге сүртүп жүрсөңүз, тери агарып, жумшарып, тактар кетип жатканын байкайсыз. Жүзүңүзгө буручтун түшүшүнүн алдын алуу үчүн 1 кашык бадам майына 3 тамчы лимон ширеси менен бал кошуп, бетиңизге сүртүп 30 мүнөттөн кийин жууп салыңыз. Чачыңыз какаач болуп кургап кеткенин байкасаңыз да бадам майын колдонсоңуз болот. Бул үчүн майды чачтын түптөрүнө сүртүп 30 мүнөт ороп, андан кийин жууп салуу керек. Кастор майы. Курамында А, Е витаминдери бар. Кальцийге бай. Кастор майынын жардамы менен каш, кирпик, чач өстүрүп, бекем кыла аласыз. Жатаар алдында каш менен кирпикти майлап жатсаңыз, 1 айдын ичинде натыйжасын байкайсыз. Чач үчүн майды бир аз жылытып, чачтын түптөрүнө манжалар менен жакшылап сүртүп туруп, полиэтилен баштыкчасын кийип алыңыз. 15-20 мүнөт өткөндөн кийин жууп салсаңыз болот. Бир аптада бир жолу колдонуу сунушталат. Кастор майы беттин серпилгичтигин да жогорулатып, майда бырыштарды кетирет. Бетти таза жууп, чайкан идишке 400 грамм кайнак суу куюп, ага кастор майынан 1 чай кашык куюп, ошол сууга бетиңизди буулаңыз. Ал үчүн сүлгү менен бетиңизди жаап, бууга 5-7 мүнөт кармаңыз. Анан бетти кургатып, кастор майы менен сүртүп, бир аздан кийин ашыкчасын салфетка менен арчып салыңыз. Муну бир аптада бир жолу колдонсоңуз, бет жумшарып, бырыштары байкалбай калат. Зайтун майы. Курамында А, Е, Д витаминдери бар. Зайтун майы байыртадан сары алтын деп айтылып келгени бекер эмес. Анын эң негизги милдети беттин терисин нымдаштырат. Бал менен жакшы айкалышат. Териңиз кургап бара жатса, бетиңизди жууп, кремдин ордуна зайтун майы менен майлап коюңуз. Дененин жаштыгын сактап калуу үчүн рецепттердин бирин сунуштайбыз. 1 аш кашык тузду 1 стакан сууга эритип, ага 1 аш кашык зайтун майын кошуп, бүт денеге сүртүп, жылуу халат кийип отура туруңуз. 5-7 мүнөттөн кийин душка түшүп жууп салыңыз. Ар дайым чачты жуурдан мурда зайтун майын чачтын түптөрүнө сүйкөп койсоңуз, тараганда чатышпайт. Чачтын өңүн жакшыртып, жалтыратып түшүүсүн токтотот. Уйгак майы. Курамында А, В, С, Р витаминдери, кальций минералдары бар. Уйгак майы түшүп жаткан чач үчүн миңден бири. Ал үчүн жылытылган уйгак майына 1 аш кашык коньяк, 1 жумуртканын сарысын жана 1 чай кашык лимон ширесин кошуп, чачтын түбүнө сүйкөйсүз. Анан башты полиэтилен баштыкчасы менен ороп, 15-20 мүнөт кармап туруп жууп салыңыз. Бул масканы 1 айда 2 жолу жасоо сунушталат. Тырмактарыңыз сынып баштаса, майда чакан идишке жылытып, лимонду 2ге бөлүп, ортосуна майды куюп, тырмактарды ага матырып 10-15 мүнөт туруңуз. Аптада 2-3 жолу кайталасаңыз, тырмактарыңыз бекемделе баштайт. Кээде колдун чыканагы жана тизе катууланып, калыңдап капкара болуп кетет. Бул маселени жоюу үчүн уйгак майын жуунардын алдында чыканак жана тизеге сүртүп, жарым сааттай коюп туруп жууп салсаңыз, агарып жана жумшарып калат. Эсиңизде болсун, табигый каражат болгону үчүн көп учурда аллергия жаратпайт. Ошентсе да сактык үчүн алгач териңиздин бир аз жерине тийгизип көрүңүз. Кычышып кызарып чыкса, анда аны колдонуунун кажети жок. Сатып алып жатканда сактоо мөөнөтүнө сөзсүз көз жүгүртүңүз. Аталган майлардын баарын арзан баада дарыканадан сатып алсаңыз болот. Бетиңиздин майлуу болуп бара жатканын байкасаңыз, токтотуп беттин абалына жараша кийин улантуу керек.
Бет терисин май менен жууңуз. Албетте бул сиз үчүн күтүлбөгөн сунуш болду. А бирок колдонуп көрсөңүз жыйынтыгы сизди кубандырат. Бетти өсүмдүк майы менен жууп чыгуунун көптөгөн артыкчылыктары бар. Биринчиден, ар кандай типтеги бет терисин жакшы тазартат. Экинчиден, терини кургап кетүүдөн коргойт. Үчүнчүдөн, терини жумшак, жагымдуу жана назик кылат. Майды бетиңизге сүйкөп, укалап, бир аз жылуу суу менен жууп таштаңыз. Эмнеге майлуу териге пайдалуу? Биздин терибиз ар дайым май бөлүп турат. Керек болсо, кургак теринин өзүндө да май бездери кездешет. Терини жалаң гана суу менен жууп биз жаңылышабыз, анткени майды суу менен кетире албайсыз. Ал эми майга май менен таасир берүүгө болот. Тагыраак айтканда, эритип, ашыкчасын кетирүүгө мүмкүндүк берет. Суу менен жуунуунун самын, пенка, гелдерди пайдалансаңыз да дагы бир кемчилдиктер бар. Биринчиден, көбөрткүч, пенка сыяктуу бардык каражаттардын курамында химикаттар бар. Экинчиден, суу менен жуунуу кирдеген теринин майлуу бездерин толук кетире албайт. Ошондуктан теринин майда тешикчелери бүтөлүп, кара тактар пайда болуп, безетки чыгышы мүмкүн. Сиздин териңизге кандай майлар пайдалуу? Жожоба майы бардык типтеги терилерге жарай берет, өзгөчө тез безетки баскан беттерге пайдалуу. Таттуу бадам майы майлуу териге колдонууга болот. Жүзүм сөктөрүнөн жасалган май да бардык териге пайдалуу, өзгөчө майлуу териге. Авокадо майы кургак териге, буруч түшө баштаган териге пайдасы мол. Күн карама данынын майын жана зайтун майын бардык типтеги терилерге колдонсо болот. Өрүк данегинин майы калыптуу жана кургак териге пайдалуу. Арган майы да бардык типтеги терилерге жакшы. Табигый антибиотиктер. Адам ооруганда алгач эле ооруканага барып дарыгерге кайрылат. Эгерде бактериялык инфекция болсо, дарыгер дароо эле антибиотиктерди жазып берет. Аларды кабыл алганда ооруңуз басылганы менен ичегилериңиздин табигый микрофлорасы бузулуп, организмдеги пайдалуу бактериялар өлүп калат. Жыйынтыгында ичегилериңиз аллергияга кабылып, иммунитетиңиз начарлайт. Эгерде сиз организмиңизди антибиотиктерге талкалатпайын десеңиз, ашканаңыздагы эле табигый азыктарды дары катары колдонуу менен оорудан кутуласыз. Сарымсак. Сарымсак табигый күчтүү антибиотик болуп эсептелет. Ал стафилококк, стрептококк сыяктуу бактериялар менен активдүү күрөшөт. Изилдөөлөрдө күн сайын сарымсак жеп жүргөн адамдын организмин сарымсак кант диабети, жогорку кан басымы, аллергия, жүрөк жана тиш ооруларынан куткарган. Хрень. Бул өсүмдүк адамдын организминдеги инфекциялар менен эле күрөшпөстөн, иммундук системанын активдүүлүгүн көтөрүп, тамак жана кекиртек ооруларында айыктырат. Ошондой эле хренди дайыма кабыл алып жүргөндө организмдеги бактерияны өлтүрүп, заара чыгаруучу жолдорду ар кандай оорулардан коргоору далилденген. Курамында С витамини көп жер-жемиштер. С витамини иммундук системаны чыңдайт жана жакшыртат. Ошондой эле организмдеги ар кандай оорулар менен күрөшүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Иммундук системаны абдан көтөргөндүктөн организмди жыландын уусунан айыктырат, бактериялык жана жугуштуу ооруну козгоочу инфекцияны жеңет. Аталган витамин жемиштерден карагат, апельсин, лимон, киви, кулпунай, кара өрүк жана дарбызда болсо, жашылчалардан болгар калемпири, пияз, петрушка, капуста, помидор жана шпинатта бар. Бал эзелтен бери өзүнүн уникалдуу дарылык касиеттери менен бааланып келген, андыктан эл арасында табигый антибиотик деп аталат. Бул азык бактерияга, жугуштуу ооруну козгоочу микробдорго, бөтөнчө микроорганизм себепкер болгон ооруларга, суук тийүүгө каршы, жугуштуу оорулардан коргоочу жана жараны бат айыктыруучу касиетке ээ. Пияз. Пияздын бактерияларга, жугуштуу ооруларга каршы жана ден соолукту бекемдөөчү касиети бар. Уламыштарда эгер адам чийки пияз жесе, пияз денесиндеги оорулардын баарын соруп алып, айыгып кетет деп айтылып келет. Ал эми табакка пиязды туурап коюп койсо, үйдөгү жагымсыз бактерияларды, микробдорду өлтүрөт. Капуста. Капустанын микробко каршы касиети бар. Ал оорутуучу бактериялардын бир нече түрүн өлтүрө алат. Кызыгы, анын дарылык касиети туздалган учурунда жогорулайт. Андыктан рационуңузга сөзсүз кошуңуз.
Алма уксузу. Бул азык курамына алма кышкылын камтыйт. Бактерияга жугуштуу ооруну козгоочу микробдорго, бөтөнчө микроорганизм себепкер болгон ооруларга каршы касиетке ээ. Алма уксузу ооз көңдөйү, эринге чейинки таасир эткен микробдордун бардык түрүн өлтүрө алат. Токсиндер менен зыяндуу микроорганизмди губка сыяктуу соруп алат. Организмге кайсы витамин жетишсиз экенин кантип билсе болот? Чың ден соолук бул адамдын жаркылдаган жүзү. Эгер келбетиңиз келишимдүү болуп турса, мунун өзү эле чоң жетишкендик. Бул жетишкендиктерге жетүү үчүн организмди керектүү витаминдер менен камсыз кылып туруу зарыл. Кандай учурда кайсыл витаминдер керектелет? Бул суроого алдыда толук жооп алсаңыз болот. Теринин кургашы. Эгерде териңиз кургап түлөп жатса, анда сиздин организмиңизге Е витамини жетишсиз. Мындайда кадимки жаңгак, майлуу балык жана өсүмдүк майы кошулган тамактар жардамга келет. Чач жана тырмактын морттугу, сынып калуусу, организмдеги В витамини жана кальцийдин жетишсиздиги чач менен тырмакты морт кылат. Тырнак ийилжек болуп сынат, ал эми чачтын сымбаттуулугу жоголуп түшө баштайт. С витамининин жетишсиздигинен улам тиш канайт. Анын алдын алуу үчүн пиязды, сарымсакты жана мөмө жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Уйкунун качуусу жана кыжырлануу, организмдеги калий жана магнийдин жетишсиздиги. Адамдын уйкусу качып, ачуулуу болуп калат. Андыктан организмде аталган заттар менен толуктаңыз. Алар өрүк какта жана кызылчада бар. Эгерде ар дайым туздуу нерселерди жегиңиз келсе, туздуу тамак аштарды талап кылган организмде сөзсүз түрдө кандайдыр бир инфекция болот. Же болбосо табарсыктын сезгенишинен улам адам туздуу нерселерге ыктайт. Таттууларды жегиңиз келсе, эгерде канчалык көп жесеңиз дагы таттууларды кайра самай бере турган болсоңуз, анда сөзсүз глюкоза алып ичишиңиз керек. Таттууну көп жегенде ичеги карын жабыркашы мүмкүн. Андыктан маал менен азыраак бал менен ачуу шоколад жеп койгонуңуз оң. Кычкыл жегиңиз келсе, организмде өт жана боордун ылдам иштөөсү дайыма кычкыл тамак аштарды кабыл алууну талап кылат. Андыктан күнүмдүк рационуңузга лимон менен клюкваны кошуп койсоңуз пайдасы зор болот.